Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы бүгін 5 май 2023 жыл. Мен Беловодскіге жүрем. Туғандар тағырайтын азыр мен тұрған жер Беловодская, Красноармейский жана Ломоносов көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Ломоносов жана Красноармейский көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерден түштүккө карай бир аз эле бассаңыздар, оң тарапта Красноармейский 144-даректе сатылуучу үй жайгашкан. Түз чыксаңыздар туғандар. Беловодскийдин центральный көчөсүндө бул жакка карай кетсеңиздер шлагбаумга бара аласыздар. Чоң трасса ошондо бул жакта болуп калат тугандар. Дагы эмне маалымат? Үйгө барып калган маалыматтарды берейин. Жана бул Ломоносов көчөсүнөн Беловодский тегерентте жүргөн маршруткалар жүрөт тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы Красноармейская көчөсү 144-даректе жайгашкан. Бул мынакей көрүп турганыңыздар Ломоносов көчөсү болуп калат. Мынакей Дос деген дүкөн жайгашкан. Ошондо эле бир аз түштүрөктү карай бассаңыздар, оң тарапта 144-дарек болуп дабасына жазылып турат. Ломоносов Красноармейская кесилиши. Анан мынакей бул көчө тарабы угловойдо жайгашкан. Бул көчө менен Красноармейский көчөсүнүн кесилишинде. Азыр көчөдөн машина менен бул жагынан кирсеңиздер болот. Же болбосо бул жактан түз эле Ломоносовдон чыксаңыздар болот. Дагы бул арыкка турбай кое алсаңыздар деле түз өзүңүздөрдүн дарбаза жагыңыздардан чыгып кирсеңиздер болот экен тугандар. Жалпысынан жердин аянты 6 соток. Кызыл кетеп, техпаспорт баары бар тугандар. Так, бул мынакей короосу. Жердин аянты 6 соток. Электр энергиясы, суу бар тугандар. И мектептерге жөө барып экен аралыкта мектеп. Анан садик мынакей жанында экен. Садикти көргөзүп турмун, Мынакей садик жанында. Так. Үй жөнүндө айтсак 55 квадрат метр тугандар. 55 квадрат метр болгон үйүбүз. Так, бул жакта хозпостройкалары. Артында деле бош жер. Азыр аларда бир чекеден көргөзөм. Биринчиден болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге. Мынакей. Бул жактан негизинен коройго өтүп кетсеңиздер деле болот. Жана оң тарапка карай кирсеңиздер үйдүн кире бериши прихожка. Бул прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Мынакей оң тарапта дагы бир мондай бөлмө. Полдор жыгачтан болгон пол. Андан кийин дагы бир мондай бөлмө тугандар. И төрүндө мондай чоң зал бар экен. Чыгыш тарабынан жана түштүк тарабынан пластик терезелер, полдор жыгачтан болгон пол. Андан ары түз эле кирип, бул жакка өтсөңүздөр, бул жакка бир мондай ракайын отурган эле жана түз өтсөңүздөр, ал жакта душ бар тугандар. Так, андан ары эми короосуну көргөзөйүн. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосунда тугандар. Андан ары. Так, үйдүн арты тарабында мынакей толкана жана бош жер. Кошуна болгон чек мынакей бул жерге чейин. Жана айткандай жалпысынан жердин аянты 6 соток. Угловойдо жайгашкан тугандар. И бул жакта мындай складдар. Ал жака көмүркана окшойт. Ушундай склад, подвал деле бар экен тугандар. Бул жагдагы эшик менен деле короого чыксаңыздар болот. Бул жактан ички тарабы менен деле бияктан короосуна чыксаңыздар болот тугандар. Бул жакта деле подвал. Мынакей алды тарабында бактар, черешня багы. Бул жерде мондай чакан бир сарай. Тышкы тарабындагы ажаткана. Үйдүн эң эле батыш чек арасы мынакей бул жерге чейин болуп калат. Так, дагы эмне маалымат? Угловойдо мынакей бул жолго чейин 6 соток жер. Так, бул үйдүн баасы $18,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга эшителдеп калтырам, сонда кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан бул үйдүн
номери экранда туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер көрсөңүздөр, мага бул жер ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.